Ну зачем так делать, друзья? Зачем так делать? Орусияда кичинекей кызга ыдык көрсөткөн мигрант 14 жылга соттолду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Калининградда сот 11 жаштагы кызга ыдык көрсөткөн өкүм чыгарды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда өткөн жылы августта 59 жаштагы аялдамага бара турган жолду көрсөтөм деген шылтоо менен кызды мейманкана тарапка алып барган. Кыз футболкасын чечүүгө аракет кылган эркекке каршылык көрсөтө баштаганда ал кыздын бетин тиштеп, велосипедке отуруп качып кеткен деп жазылган өкүмдө. Сот өзбек жаранын 14 жашка чыгылык кызга карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук көрсөтүү менен күнөөлүү деп таап, 14 жылга эркиндигинен ажыратты. Ал жаза мөөнөтүн катаал режимдеги абакта өткөрөт. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Тим Алматыда көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулаган кыргызстандык кыз тууралуу билдирүү таратты. Министрлик социалдык тармактарда Алматыда кыргызстандык кыз терезеден кулап каза болду деген маалыматка байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирди. Маалыматка ылайык 26 июнда саат 6:50 чамасында 2007 жылы туулган УК аттуу кыргыз жараны Алматы шаарынын Сейфулина номер 31/50 көчөсүндө жайгашкан үйдүн 7-кабатынын терезесинен кулап, кырсыктан алган оор жаракатынан улам каза болгон. Ал Алматы шаарына тууганы менен 21 майда барган. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугунун кызматкерлери маркумдун туугандары менен байланышта. Учурда маркумдун сөөгүн алып чыгууга компетенттүү органдардан уруксат алынды. Ал эми кыздын сөөгүн жүк 200 аркылуу Кыргызстанга жөнөтүү иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Алматыда кыргызстандык кыз көп кабаттуу үйдүн терезесинде бийлеп жатып кулаган деген видео социалдык тармактарда тараган.